Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар, амансыздар ба? Москвада наконец-то қар жады. Биыл чето қыштай емес та. Бүгін 4 феврал 2025 жыл. Ертеге 5 феврал. Өте бір группаларда паникалар жүріп атат. Ертеге 5 феврал күні жостко Москвада текшерулер болады. Ошоған сөздөр мекендештер ортасында. Негізі тура туғандар. Не үшін именно 5 феврал? Өйткені 2024 жылы августтарда шыққан закон эми күшіне кіреді да. Мына 5 феврал күні. Ертеге 5 февралдан баштап кимде-ким дин документ тура емес болса, регистрациясы мүрөтө өтүп кеткен болса, жол болсам дағы бір нарушениялар болса, кадимкиле көчөдө биздин документтерди сураган полиция кызматкерлери мурда мисалы үчүн депорт кылганда через сот кылат болчу. Азыр ошондой бир полномочияга ээ болду, алар ушундай закондуу укукка ээ болду. 5 февралдан баштап кармаса сизде эгер кокус документиңиз туура эмес болуп нелегал болсоңуз, анда без проблема өз эле паспортуңузга печат туруп депорт сала берет. Сот калып бар, ал жак бар жак деген нерсе болбойт экен туугандар. Ошон үчүн документиңиздерге так болуңуздар. Эми эртеге башталат экен. Эртеден баштап уже закон күчүнө кирет да. Мен деле ойлойм, эгер документиңизде туура эмес болсо, лучше чыкпай эле койгоңуздар жакшы, если зарыл жумушуңуздар болбосочу көчөгө. Себеби эртеге уже рейд башталат деп атат. Эми шамал болбосо дарактын учу кыймылдабайт дейт туугандар. Лучше мен ойлойм, эгерде өзүңүздөргө ишенбесеңиздер, документиңиздер чөптө подозрительный болсо, баягындай регистрацияңыз база жок, ошон нарушенияларыңыз болсо, нелегал болсоңуз, анда лучше чыкпай эле коюңуздар. Анан дагы бир маселе. Дагы бир закон бар, туугандар, ошол Россияга келген мигрант 1 жылда 90 күн гана жүрө алат. Бул дегени мурдагыдай 90 күн келип 3 ай жүрүп, 3 айга регистрация кылып, айры 3 айдан кийин Казакстанга кирди чыкты кылып жүрөт эле мурда. Андай болбойт туугандар. Эми келдиңби, регистрацияң фальшивый болуп калса, кайра кирди чыкты кылам деген болбойт экен туугандар. Себеби закон күчүнө кирген. Ошон үчүн биринчи киргенде сөз түрдө регистрацияңыздарды тактап алсаңыздар, бул өзүңүздөргө жакшы. Азыр өтө бир кудайдан коркпогон мошенниктер чыгып атат. Регистрацияларды фальшивый жасап, көптөгөн мекендештери ушул регистрациянын айынан депорт болуп кетет. Ошол туура эмес жасап бергендеринен милиция кармаганда базадан чыкпай калат. Ошол фальшивый регистрациянын колуна карматкандар болот да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, ишеничтүү, тааныш, билиш, сураштырып, тууган-пууганыңыздын үйүнө койгонго аракет кылсаңыздар жакшы болот. Регистрациядан кийин официалдуу жумушка кирип, трудовой договордун негизинде сиздер кадимкиде ошол регистрацияңыздарды продление кыласыздар. Дагы бир маселе туугандар. Азыр кыска реклама болот, ошондон кийин мен силерге дагы бир маселени айтып берем. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыр учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Эгерде сиз мигрант болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Регистрацияңыздын мөөнөтү убактысынан өтүп кеткен болсо, анда сизге границага барып келүү абзел болот. Эгерде сиз ишеничтүү айдоочу таппай жаткан болсоңуз, анда мен сизге көп жылдык тажрыйбасы бар Элдияр агамды сунуштайм. Күн сайын Казакстанга каттайт туугандар. Эч кандай ортомчусуз түз барып, түз алып келет. Ушул телефон нөмерлерге байланышыңыздар, сиздерге ак жол каалайбыз. Демек туугандар, эгерде ушул нелегал болсоңуздар, ушул Москвада банда реестр деген чыккан. Ошол реестрге илешип койгон болсоңуздар, сиздер банковый картаңыздар колдонот. Машина ала албайсыздар, учетко тура албайсыздар, нике көөлүк, ЗАГСтан өтө албайсыздар, ошол бир мүлүк сатып албайсыздар. Ушундай ограничениялар бар да. Ошо бизге видеода чыгарганмын, бизге бир байланышып, ошол
элге таратып коюш ушул маалымат деген үчүн дагы бир өз эскертип койтам да. Мисалы үчүн ошол нелегал жүрүп реестрге кирип калсаңыз, ошол сиздин картаңыз култанылып калат экен да. Картаңыздагы акчаны ичи алып алат экенсиз. Ошон үчүн өзүңүз нелегал болсоңуз, өзүңүз сезсеңиз, ушул реестрге кирип калган болсоңуз да, колдон келсе ошол картаңыздагы чоң сумма болсо, жакын бир ишеничтүү адамга которуп койсоң жакшы болот. Анткени заморозка болуп калат экен да, катырып койгон акчаңыздычы. Ошон үчүн ушул маселени эске алсаңыздар жакшы болот туугандар. Ошол эми бардыгыбыз Москвада жүрөбүз, бөтөн жерде жүрөбүз, бөтөн элде жүрөбүз. Кудай таалам ар бирибизди жамандыктан, баракеттерден сактаган болсун туугандар. Аман эсен эле ушул иштеп, планды толтуруп Кыргызстанга кеткенде насип кылган болсун бардыгыбызга. Бар болуңуздар, аман болуңуздар туугандар. Сактыкка кордук жок дейт. Аллах таалам сактаган, сактанып жүрүңүздөр. Документтерге так болуп бар болуңуздар.